Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим, менин жердештерим. Мен атым Акматияева Гулиза, Москва жергесинде юрист болуп эмгектенем. Юрист болуп эмгектенгениме 5 жылдай болуп калды. Биринчи негизи кадамымды ушу Москва шаарынан баштагам. В коллегии адвокатов работала, жана ошондой эле правозащитный организацияларда иштегем. Бекер дагы жардам берип көптөгөн ушу юридикалык жактан вопростор боюнча иш алып барам. Анан азыркы тапта негизи проблема көп. Мындайча айтканда, Кыргызстандан хотя бы бир начальный этаптагы российский закондорду билип алып келишсе деген көптөгөн сунуштарым бар. Анткени бул жака келип элементарный нерселерди көп билбей жатышат. Ошого байланыштуу черный список деп коет, жалпак тил менен айтканда, выдворение, запрет на въезд, ушундай эмелерге кирип калып атышат. Россия жергесинде 4 запрет бар. Биринчи запрет это в течение 3 лет 2 и более штрафов ала турган болсо кыргыз жараны, бул 3 жылга запретке кирет автоматически. Бул компьютер киргизет автоматикалык түрдө. Анткени бул штрафтар полностью бир базага түшөт да, и ошол жактан распределяется. Штраф төлөбдүм, акчамды төлөгөм, штрафтарды сразу төлөчүмүн дегендер дагы запретке кирет, потому что по факту нарушение кирет да бул жакта. 26 статья боюнча коюлат, 4 пункт. Экинчи бул выдворение. Выдворение только суд чечет в судебном порядке. То есть не по месту жительства жашаса жарандар, жана ошондой эле трудовой договору жок иштеп жаткан болсо, ишканаларда ошол жактан кармай турган болсо, сразу через суд выдворять этет. Выдворение 5 жылга коюлат. Жана ошондой эле үчүнчү түрү бул депортация. Депортацияны ким коет? Депортацияны Минюст коет на основании болезней. То есть туберкулез, СПИД, ВИЧ, ушундай жугуштуу оорулар менен ооруган болсо кыргыз жараны, бул депортация коюлат Минюсттан. Жана ошондой эле 4-чү түрү бул реадмиссия деп коет. Реадмиссия бул массово, когда вот, например, биздин жарандар бир дракага катышса, же көпчүлүк дагы еще мондай митингтерге да катышып жатышат. Массово, когда Кыргызстанга кетирип атышса, бул реадмиссия деп коет. Массовая депортация граждан другого государства. Анан еще депортация эме коет, ФСБ коет. Бул ФСБнын депортациясын отменить очень тяжело, потому что көбүнчө терроризмге байланыштуу коюлат да бул ФСБнын депортациясы. Жерде жүрөбүз, Россиянын закондорун кичине болсо дагы билиңиздер. Бул билбесеңиз, бул өзүңүзгө эле мындай оорчундук, Россиянын жергесиндеги закондорду билбесеңиз, бул сизге эле минус болот да. Жана ошондой эле мен практикамда азыркы тапта көптөгөн жарандар ушундай запретке кирип калат экенбиз, ушу Россиядан депортация болуп кеткенбиз деп көбүнчөсү российский паспорт алганга умтулуп жатышат. Жана ошондой эле бул жактан ортомчу кандайдыр бир юридический фирмаларга кайрылышып, көптөгөн биздин жарандарыбыз алданып да жатышат. На примере айтып берейин кичине 1-2 ситуацияны. Азыркы тапта WhatsApp группада 60 жаран бар. Ошо 60 кыргыз жарандар ар бирөөсү 200-300 миңден беришкен ортомчуларга. РВП алып беребиз деген да аларга. РВП эмес, эч нерсе жок, эч бир документ жок, же акчадан жок, эч нерсеси жок алышты. На самом деле, азыркы тапта 2 юридический фирмага уголовный дело ачылды. Бул именно паспорт боюнча иштеген. И жана ошондой эле биздин кыргыз жарандарда ортомчу боло коюп, ушу паспорт боюнча иштешип, паспорт алып берем деп дагы следствияда жүргөндөр дагы аз эмес. РВП алып берем деп фальшивый РВПларды басып беришкен. Жана ошондой эле паспорт алып берем деп почти 500 миң деп бергендер дагы бар.
Эмне дейм, негизи Россия жергесинде легально дагы паспорт алсаңыздар болот. Бул Россия жергесинде 135 перечний профессий бар, официалдуу түрдө зарегистрирован на законном основании. Ушул перечень профессийдин бирөөсүн хотя бы силер окуп, лучше ортомчуга 200-300 миң бергенден көрөк, ушу перечень профессийдин бирөөсүн окуп алсаңыз, диплом алсаңыз, жана ошондой эле 1 жыл стаж иштеп койсоңуз, вы спокойно получите ВНЖ, то есть вид на жительство. Анан дагы бир эме айтып коеюн, эгерде силер ВНЖ алып же РВП алып нарушать этип жүрө берсем болот, эч нерсе болбойт дегениңер бул туура эмес, ошентип ойлогонуңар, потому что у меня есть кейс. Бир месе 2 жараныбыз азыр запрет на въезде Кыргызстанда жүрүшөт, бирок у них есть на руках ВНЖ, то есть вид на жительствосы бар. Биякта такси болуп иштешкен, көптөгөн штрафтары бар болгон, административдик, ошого байланыштуу запретке кирип калышкан. Поэтому силер ойлобогула, что сразу эле РВП алып койсом же вид на жительство алып койсом, эч кандай запретке кирбейм и спокойно Россияда жүрө берем деп. Жана ошондой эле быйыл көптөгөн изменениялар кирди российский жарандыгына. И президент Владимир Владимирович Путин дагы особый эме айтып кетти, что если бул жактан грубый нарушение кылып, законго грубый мындайча бир безопасность страныга ушундай урон келтире турган болсо, ошо кыргыз жаранынын российский паспортунан лишение кылып туруп, анан Кыргызстанга депортация кылып кетирет. Ошондуктан урматтуу жарандарым, ошондуктан урматтуу жердештер, мен ойлойм, биякта паспортты менять этпей, в первую очередь, наверное, образованияны менять этиш керек, башыбызды менять этишибиз керек, мындайча айтканда. Потому что мен деле кыргыз жаранымын, өзүм Россияга келип, ушу юридикалык жакты Россия жергесинен окугам. Мен азыр ушу диплом менен, российский диплом менен судебный процесстерге барып, ар бир адамдын укугун коргогонго имею право, мындайча айтканда. Жана ошондой эле азыркы тапта мындай удостоверение беришти. По всей территории Российской Федерации официальный юрист болуп эсептелем, именно профсоюз мигрантов атынан. Бул профсоюз мигрантов атынан мен кандай иштерди алып барам? Профсоюз мигрантовдун атынан именно зарплаталарын ала албай калган жарандардын жумуштары боюнча иш алып барам. Зарплата албай калган жарандар аябай көп. Мен азыр примеримде эле ноябрь айында 60 киши кайрылды 30 күндүн ичинде. Именно только зарплатамды ала албай калдым деп. Бирок анын ичинде еще бригадалар бар. То есть 60тан да, значит, получается андан да көп. 80-90 даже 100гө дейри барат да. Көптөгөн бригада болуп иштеп, стройкада иштешкен, же болбосо мондай уборкада иштешкен, ушулар көп жерден зарплаталарын ала албай калышат. И бүт барыңарга белгилүү болгондой, договор, трудовой договор жок иштешет. То есть биз ушундай кыргыз эли аябай ишенче калып келеткенбиз. Ушул зарплатаңды берем, иштей бер, договорду кийин түзөбүз деп койсо деле ошол макулдугун берип иштей берет экенбиз. Буквально вот вчера ондой кыз келди, тоже кыргыздардын фирмасында иштептир. Кыргыз эже ачыптыр, интернет-магазин деп кыргыздарды иштетип, и то договор жок иштетип, анан ушул кыргыз эже кыргыз кыздарды алдаганы үчүн дагы аябай жүрөгүм ооруп кетет да, потому что орустар алдаса дагы, и ушу орус алдап кетти деп ушинтесиң да, начинаешь писать там заявление, если там эмелер болсо, зацепкалар болсо. А кыргыз эжелер, кыргыздарды иштетип ушундай нерселер болуп жатканына аябай өкүндүрөт. Жана ошондой эле силер Россия жергесинде келишими жок иштесеңер, хотя бы
ошол табелиңерди алганга аракет кылгыла. Табель с печатью работодателя, с подписью болсо, это тоже можно, то есть основание, чтобы в дальнейшем сотко трудовой инспекцияга бергенге, трудовая инспекция именно ушу трудовые права боюнча иш алып барат. Азыркы тапта кыргыз жарандар ар кандай кырсыктарга да кабыл болуп жатышат. Бул кырсык именно жол эрежеси боюнча 264 статья, бул уголовный иш боюнча, то есть биздин кыргыз жарандарды машина сүзүп кеткен да. Анан вот бир ай мурун бир жердешибиз кайрылды эле. Гулиза эже мен ушинтип машина сүзүп кетип, бутум кайрылып калып, бир бутум болсо сынып, реанимацияда көп күн жаттым. Тиги орустар, мени сүзүп кеткен орустар даже мен ден соолугумду да сураган жок деп ушундай ситуациялар акыркы тапта көп эле кайрылуулар болуп жатат. Анан дагы бир кыргыз кызыбызды тоже машина сүзүп кеткен. Бүт тишинин баары күбүлүп калган и бел жагы да кичине трещина кетип сынганда. Анан дагы бир кейс у меня таксинин ичинде кетип баратып, бир орус аял машина менен сүзүшкөн, эки машина кагышкан. Ошо таксинин ичинде кыз аябай катуу жаракат алып, жарым баш сөөгү сынып, аябай реанимацияда көп жатып, анан компенсацияга келгенде тиги орус аял төлөбөйм деген да. То есть мындайча айтканда, биякта Россия жергесинде, Кыргызстанда ушундай нерселер болсо, сразу туугандары келип мындай жардам беришет да. Бул жакта андай эмес, бул жакта обязательно сот аркылуу компенсация деп коет, ошону обязательно подавать этиш керек. Это исковое заявление подается обязательно после экспертизы, то есть экспертиза полностью кандай причинен вред полностью чыккандан кийин, анан ошол экспертный документтерди алып алып, приобщать этип, биякта еще страховка да төлөп берет. Еще ошол моральный вред деп исковое заявление отдельно пишется именно ошол кишиге, который сүзүп кеткен. И, соответственно, судебный иштен, соттон анан моральный вред төлөнсүн деп чечим чыгат. Даже 2 миллионго дейре ошондой компенсация снимать этсе болот. Анан көпчүлүгү эле компенсацияга көп түшүнүк жок, эчтеке кылбай койду, тиги орус акча төлөбөй койду деп ошол иштер каралбай кетип атат да. Жайында да бир эже кайрылды эле, Ош жактан болот экен. Ал эженин баласы ошо бияктан машина сүзүп кетип, аябай жаракат алган. Мен ал эжеге айткам, жакшы эле эже бүт медицинский экспертизадан өткөн бүт эменин баарын алып койгула кагаздарды десем, жок, ошол орустарды Кудайга койдум деп. Бизде негизи ушундайбыз го, Кудайга койдум, эчтеке кереги жок деп ушинтип кетип калганда, Кыргызстанга баласын алып кетип калды эле, баласы инвалид болуп калды. Анан буквально жарым жылдан кийин мага кайрылды, ал эже ушундай балам азыр инвалид болуп калды, ошо эме компенсация алса болобу депчи. Ну, соответственно, конечно, можно. Биякта деген срок жок да, компенсациянын эмесин подавать эте берсе болот. Анан, соответственно, негизи ушу көп болуп атат ушундай кайрылуулар. Если, да, действительно вы пострадали, да, от аварии или от чего-то еще, и это уголовное дело, кайрылсаңыздар болот, силердин укугуңарды полностью, то есть укугуңарды коргогонго полностью жардам беребиз. Дагы кыскача силерге бир кулакка сырга деп коет кыргыздарда. Ушул нерсени айта кетейин. Көпчүлүк кыргыз жарандарыбыз ушу Москва жергесинен, областтан, Питерден, мондай чоң-чоң шаарлардан үй алып жатышат. И ошол үйдү сатып алганда документтерге мындай как-то Кыргызстандагыдай көрүп, жакшы карабай жатышат. Азыркы тапта у меня былтыр 2 кейс бар. Бул кейстер именно уголовный иш козголгон. Мындайча айтканда, кыргыз жарандарыбыз үй сатып алышкан. Бир эжебиз 8,5 миллионго алган, бир эжебиз 6,5 миллионго үй сатып алган. Бирок ал үйлөр Россия Федерациясынын жана ошондой эле Москва шаарындагы именно, то есть мындайча айтканда, ал үйлөр сатылчу үйлөр эмес экен, именно город Москвага карачу, то есть Москвага караштуу үйлөр болгон.
И документациясы пол Москва шаарынын карамагында болгон да. Бирок ошол черный риэлторлор деп коет. Ошол риэлторлор бүт документтерди жасашкан. Полностью подделка кылышкан, даже паспорттон үйдө подделка кылышканда ошол үйлөр сатылып кеткен. И, соответственно, 1 жыл жашагандан кийин ал үйдөн чыккыла деп письмо келген, судебный уже решение, соттун решениясы келген. И соттун решениясында, соответственно, бул үй сатылчу үйлөр эмес болгон, Москва шаарындагы карамагындагы үйлөр болгон. Ошого байланыштуу, урматтуу жердештер, мындай случайлар 1-2 эмес да, андан да көп болуп жатат. Ошондуктан документацияга кичинекей акчаңарды аябай, лучше ошо юридический сопровождение деп коет. Именно үй аларда юридический сопровождение обязательно алыңыздар. Юридический сопровождениясы жок, үй албагыла. Бияк Кыргызстан эмес, Кыргызстанда 1 эле күндө переход права өтөт. Россия жергесинде переход права 14 күндө, 13-14 күндө өтөт. Поэтому биякта закон кичине башкачараак, Росреестр деп коет, Росреестр аркылуу аласыңар үйдө да, переход права болуп. А Кыргызстанда болсо госрегистр. Там за 20 минут правообладатель болсо болот. И биякта дагы кичине закондор, именно үй алуу боюнча закондор аябай сложный, аябай эле сложный. То есть договор долевого участия, ДДУ деп коет, договор купли-продажи. То есть аябай көп да, и чтобы в этом разбираться, лучше, конечно, обращаться к юристу по недвижимости. Ошо урматтуу достор, алданбагыла, ошо сактанганды сактайт деп коет. Ошон үчүн сак болуп жүргүлө, өзүңөргө ар дайым өзүңөрдүн праваңарды да билгенге аракет кылууга. Ошо праваңарды билбей жатсаңар, мынакей диаспора деген кеңсеси ачылган, ошол жакта да юристтер бар, профессиональный. Мага деле кайрылгыла, бүт ошо суроолоруңарга жооп аласыздар. Рахмат сиздерге.